Азыркы убакта компьютерлер бардык жерде колдонулат. Алар жумушта, дүкөндөрдө, ооруканаларда жана үйдө. Компьютер — бул ар кандай маалыматтарды иштеп чыгууга, сактоого жана алууга жөндөмдүү электрондук машина. Компьютерди ар кандай максаттарда колдонсо болот. Мисалы, документтер менен иштөө, оюн ойноо, электрондук каттарды жөнөтүү, жаңы билим алуу, веб-сайттарга кирүү жана кино көрүү. Бардык компьютерлер эки негизги бөлүктөн турат: аппараттык жана программалык камсыздоо. Программалык камсыздоо деп компьютердин сезилбеген бөлүктөрү, башкача айтканда кармап көрүүгө мүмкүн эмес болгон бөлүктөр айтылат. Аларга жабдыктар, иштей турган көрсөтмөлөр, компьютерде иштеген тиркемелер жана компьютерде сакталган маалыматтар кирет. Аппараттык камсыздоо — бул компьютерде түзгөн бардык физикалык бөлүктөр. Мисалы, монитор жана маалыматтардын кыймылын камсыз кылган борбордук процессор. Сиз компьютерлердин ар кандай түрлөрүнө туш болушуңуз мүмкүн. Бирок алардын бардыгы бирдей негизги максатты көздөйт. Бул маалыматты иштеп чыгуу жана сактоо.